2019-жылдан бери бул бизнести улантып келе жатам. 2019-жылы баштап ноябрда баштагандан 2020-жылы өзүңүздөр билгендей карантин башталды. Мен бизнести баштаганда эле аябай чоң оорчулук, кыйынчылыктар келди да. Бул кыйынчылыктарды басып өтмөй сайын өсө албайт экенсиң. Мен ушуга аябай көзүм жетти. Ушул кыйынчылыктарды өскөндөн кийин бизнесте дагы аябай чоң өсүү болду да. Ошол убакта боюмда бар болчу, роддомдо төрөйүн деп жатам. Анан мага чалуу келди. 2 күндө залды бошотуп койгула деп да. Ал жерде башка нерсе болот экен. Анан аябай чоң шок болдум башында. Анан кийин 1 айга жылдырдык. 1 ай бизге убакыт беришти. 1 айдан кийин башка жерге көчүп кеттик. Башка жерге көчтүк. Жаңы баштаганмын бизнести негизи, бирок анан дагы акча каражат керек, бул жерге жаңы ремонт керек. Ошолго баары карабастан ошол кыйынчылыктардан чыктык. Мен өзүм партнер издеп таптым, өзүмдүн одногруппницам, досум. Анан карантинден кийин биздин кардарлар көбөйүп баштады. Биз июньда эле 1 жылдын ичинде 2 филиал ачтык да. Бизнесте негизи эле кыйынчылыктар көп болот. Аларды жеңип өткөн гана адам бизнесмен болот да. Айымдар үчүн экиси деп айтсак болот. Себеби айымдарда бала төрөш керек, баланын үйдөгү кожойкелик кызматтар бар. Анан негизи эле бизге айымдарга көп тоскоолдук, сен үйдө отурушуң керек. Бизнес бул сен үчүн эмес. Мага деле ушундай көп айтышкан. Жолдошум деле айткан убактар болгон. Сен мурун мен гос жумушта иштегенмин, мамлекеттик жумушта. Ошол эле оңой косага мамлекеттик жумуш эртең менен барасың, кечинде эчтекен ойлобой кайра келесиң. Ошондой учурлар болот. Негизи бирок аларды дагы баштан өткөрүүгө болот. Эгер сен аябай каалап турсаң ошол ишти, негизи бул менин аябай сүйүктүү ишим деп айтам. Йога менин жашоомду өзгөрттү. Йога бул мен мындай кыйналбастан туруп 24 саат иштей ала турган иш деп айтам да. Ошон үчүн сүйүктүү ишиңиз болсо, кыйынчылыктар көрүнбөйт, кыйынчылыктарды жеңүүгө болот. Айымдардагы негизи кыйынчылык, эң негизгиси биринчиден айымдар үй иштерин каралат, бала тарбиялаш керек. Андан сырткары ошого кошумча эле бизнес жүргүзүш керек да. Мындайча айтканда, бизнес жүргүзгөн айымдарды эч качан бала тарбиясы, үй иштеринен жоопкерчиликти алып коет деген түшүнүк жок. Ошондуктан эки жактуу болот. Ошол эле учурда биздин коомдо мындай стереотиптер бар. Бизнес жүргүзүүдө ошол баягы айымдарга болгон кээ бир чектөөлөрдүн айынан деле мындай ийгиликтер жаратыш өзгөчө аймактарда ушул көйгөй бар деп эсептейбиз да. Насаатчылык долбоору Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен учурулуп атат. ЖИА бизнес ассоциациясы бул жерде аткаруучу катары Ош, Жалал-Абад, Ысык көл, Нарын областарында ишке ашырылып атат. Долбоордун негизги максаты бизнести баштоого кызыккан же болбосо бизнес жүргүзүп аткан ишкер айымдарды колдоо, аларга жол көрсөтүү. Бизде негизи насаатчылык деген бул устат шакирт, менторство, ментор-менти деп бөлүнөт. Устатчылык институту толук калыптанбагандыктан, бизнесте деле Кыргызстанда жаңы болгондуктан тажрыйба алуу, буга чейин бизнесин жолго салып салган ишкер айымдар же болбосо ишкер мырзалар болсун, жаңы баштап аткан ошо ишкерлерге, айымдарга өзгөчө жол көрсөтсүн деген максатта. Жалпысынан долбоорун алкагында 120 мындай айтканда шакирт, менти, 30 бизде устат бар. Ошол ар бир устат 3төн 4төн жаңы баштап аткан ошо жаштар менен, ишкер айымдар менен иштешет. Программанын негизинде бизге ментилерге, мен өзүм менти болуп эсептелем, менторлор берилген. Менин менторум Сайкал Асылбекова. Билсеңиздер керек, белгилүү ишкер айым. Точка роста. Академия точка роста франшизаларын иштеткен айым.
Менин максатым бул программадан ошо айым менен таанышып, жакындан анын ийгилик сырларын менен үйрөнүп, ал мен менен абдан ийгилик сырларын бөлүшүп, экөөбүз тыгыз байланышта болуп турабыз. Негизи менин максатым бул ушул Йога Мама студиясын франшизага айландырып, башка региондорго чыгаргым келет, башка мамлекеттерге, өлкөлөргө чыгаргым келет. Биздин турмуш курганыбызга жолдошум менен 6 жыл болду, быйыл буюрса. 2014-жылы турмуш курганбыз. Ой, даже 7 жыл болуптур. 7 жыл болду. Чоң кызым 6 жашта, экинчиси 5 жашта. Бул 3-чү кызым, 11 айлык. Негизи үйдөгү жумуштар менен дайыма жакындарым, бир туугандарым, апам баары жардам беришип келет. Негизи ишкер айым болгондо үйдөгү жумуштарды дагы экөөнү чогуу дайыма баардык идеалдуу түрдө алып барыш кыйын болуш керек, бирок ошентсе дагы аракет жасайм. Ишкер айымдардын балдардын көбү эле көңүл буруу жетишпей калса керек, бирок тарбия берүүнүн, көңүл буруунун качественный, некачественный, мындай сапаттуу көңүл буруу деп коет. 5 мүнөт болсо дагы сиз анын көзүн карап, ошого өзүңүздү толук берилип, кучактап, ушундай сүйлөшүп, 10 мүнөт, 5 мүнөт ошо бөлсө, ошол качественный деп айтылат да, сапаттуу көңүл буруу депчи. Целый день кечке жүрүп деле, бирок ошончолук толук өзүңдү берип карай албасаң, ал деле туура эмес да. Мен ошого аябай маани берем. Үйгө барганда, садиктен кийин, садиктен алганда кыздар менен жарым саат отуруп алып, жатып алып, сүйлөшүп, ойноп, ушундай көңүл бургондо алар уже тоюп баштайт да. Өздөрү ойногусу келип, уже катуу кучактаганыңда эле уже 2 мүнөттөн кийин өзүн кой берип баштайт да. Ал деген уже бала бүгүнкү күндүк мээримин алды, сүйүүнү алды дегенди билдирет да. Выросли, конечно. Ой-ой. Биздин биринчи филиалыбыз. Бул киребериште биздин приемный, бул жакта биздин сертификаттарыбыз, бардык тренерлерибиздин сертификаты бар, жана биз кандай окууларга катышкан, тренингтерге катышкан сертификаттар. Биринчи этажда бул жакта флай-йога залыбыз бар. Бул жерде флай-йога менен машыгабыз. Экинчи этажга чыксак, экинчи этажда дагы бир залыбыз бар. Бул атайын йоганын позалары менен жасалган саатыбыз. Бардыгы айымдар үчүн арналган. Бизде массаж машыгуудан чыгып массаж алып кетишсе болот каттарларыбыз. Бул жер экинчи залыбыз, азыр йога менен көнүгүү болуп аткан учуру. Бул жерде айымдар үчүн салон каш жасатканы, сулууланганы, аял киши гүлдөп өсүп өнүгүп, ден соолугу чың аял, бул ден соолугу чың улут, ден соолугу чың мамлекет. Мамлекет үчүн маанисүү аялдын өнүгүүсү, элибиз үчүн, жерибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн маанилүү да. Ошону билдирейин деген сүрөт.